Кадырман журтум, кутмандуу кечиңиздер менен Манас ТВ каналында Куттуу Рамазан берүүсү менен кайрадан жүз көрүшүп жатабыз. Алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу, кутмандуу кечиңиздер менен. Колдонулчу бир инструмент катары дагы түшүнсөк болот. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде "Ад-дуа силахул муъмин" деп, башкача айтканда маанисинде дуба мусулмандын куралы, инструменти деп дагы айткан. Себеби биз ошол дубалар менен өзүбүздүн арыздарыбызды, өзүбүздүн каалоолорубузду же өзүбүздүн эмнеге жетиш керек экенибизди биз Кудайга кайрыла алабыз да. Бүгүн ошол дуба деген эмне, дубанын түрлөрү, кантип дуба кылса кабыл болот, кандай адамдардын дубасы кабыл болбойт деген темада сүйлөшмөкчүбүз. Ал үчүн бүгүн биздин студияга конокто теология факультетинен дин таануу бөлүмүндө кенже илимий кызматкер Алтынай Курманбекова келди. Эжеке, кандайсыз? Кош келипсиз. Рамазан айыңыз кут болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Жакшы, рахмат. Аллах разы болсун. Кош келдик. Мен дагы учурдан пайдаланып, баарыңыздарды Рамазан айы менен куттуктап кетмекчимин. Иншаллах бул орозодо кылган ибадаттарыбыз, дуаларыбыз кабыл болгон болсун. Амин, айтканыңыз келсин. Алтынай айым, айтсаңыз, мисалы дуба деген эмне? Мисалы бизде кыргызчада дуба деген дагы бар, анан кийин бата деген дагы бар да. Анан кийин бата деген деле бул биздин Фатихадан келет да, негизи. Фатиха деле өзүнчө бир дуа да, Фатиха сүрөсү деле. Ошонун Фатиха бара бата болуу экөөнүн бир маанисинде колдонулат да. Анан бизде деле ошо батанын, дубанын түрлөрү бар. Ошол сиз айтсаңыз деги эле аныктамасын берип биздин көрүүчүлөргө дуа деген эмне, аныктамасы кандай түрлөрү бар, ошол боюнча айтып берсеңиз. Дуа деген бул эгерде сөздүк маанисин ала турган болсок, бир чакыруу, үн салуу, добуш берүү, суроо, жалбаруу, жалынуу деген маанилерди түшүндүрөт. Ал эми терминологиялык маанисин ала турган болсок, бул улуу Аллах Таалага адам өзүнүн кемчиликтүү, алсыздыгын моюнга алуу менен өзү үчүн акыретте, бул дүйнөдө жакшылык каалоосу, күнөөлөрүнүн кечирилүүсүн суроосу бул терминологиялык мааниси болуп саналат. Ошондой эле бул жердеги дуа менен кыргыздардагы бата дегендин мааниси бир эле. Дуа кылуу, башкача айтканда бата кылуу деген эле колдонулат да. Мисалы мындай да, мисалы демек бизде кыргыздарда көбүнчө баягы неменин, мисалы аксакалдардын же жашы улгайган адамдардын батасы кабыл болот, же ата-эненин батасы кабыл болот деп айтат го. Көбүнчө биз ошо улгайган, көп жашаган адамдардын батасын алып калууга аракет кылабыз да. Анысыңарындай да биздин динибизде дагы бул дубанын өтө маанилүүлүгүн баса белгиледиңиз. Себеби биз жана сиздин лексикалык маанисинде айткандай, бул дуа Кудай Таалага жалынууну, өзүбүздүн арызданууну да билдирет эмес, мисалы чакыруу. Бизде ошонун шарттары кандай, мисалы, же болбосо мындай сурасам да, мисалы кандай дуалар кабыл болот, мисалы кайсы түр адамдардын дуалары кабыл болот же кабыл болбойт, мисалычы. Туура эле айтып кеттиңиз. Мурун деген кыргыздарда негизи эле улуулардын дуалары, ата-эненин дуалары деп кабыл болот деп түшүнүк бар. Бирок эмеде дагы, исламда дагы, хадистерде дагы негизи эле айтылат. Ата-эненин балага кылган дуасы, ошондой эле чын ыклас менен кылган адамдардын дуасы кабыл болот деп түзмө-түз. Жана ошондой эле мусапырдын дуасы дагы кимдер эле? Негизи демек исламда деле ошол баягы Кудай Тааланын буйруктарын аткарган, ибадаттарын аткарган, анын тыюуларынан узак болгон адамдардын дуасы кабыл болот деп. Негизичи биз башка программаларыбызда деле сүйлөшкөндөй, мисалы дин менен адамдардын мисалы культурасы сөзсүз, баягы элдердин культурасы байланышта деген натыйжага барганбызда. Себеби баары бир мисалы бир маданият болсун, цивилизация болсун, сөзсүз анын мисалы кандай десек, технологиясына болсун, искусство болсун, мындай фольклор мисалы макал лакаптарын болсун, сөзсүз анын ишениминин кандай нерсеге, кандай баалуулуктарга ишенгенин биз көрдүк да. Анысыңар ошо сиз айткандай эле бизде деле
биз кыргыздар мусулман кабыл алгандыктан биздин макал лакаптар деле ошол эле исламдан алынгандыктан экөөнүн демек параллелдүү эле болот экен да. Исламда деле айырмасы бар экен да. Анан мисалы ошол айтып кетет эмес, мына хадис эсиме келет да дайымачы. Баягы айтат го пайгамбарыбызчы бир ошол жерде бир адамдын баягы эмне кийимдери мындай кийимдери кирленген адам дуа кылып атат депчи, аябай жалбарып дуа кылып атат, бирок анын ичкени арам, жегени арам, кылганы арам болуп атат, анан ал дуасы кантип кабыл болсун депчи. Демек мындай да суроо да, демек кээ бир адамдардын дуасы кабыл болбойт экен да. Мисалы ошол адамдар кимдер жана дуанын кабыл болуусу үчүн кандай иш аракеттер кылыш керек, эмнелерди кылыш керек мисалы? Негизи хадистерде дагы айтылып келет. Кийими кир ушундай таза болбой туруп, бирок чын ыкласы менен ибадаттарды аткаруу менен Аллахтын буйруган бардык парыздарын аткаруу менен эгер адам дуа кыла турган болсо, анын дуасы сөзсүз түрдө кабыл болот дейт. Бирок анын жанында мисалы Аллахтын мисалы парыздарын аткарбай, ыйман келтирбеген адам болуп, мисалы ичкенине, жегенине көңүл бурбаган, арам адал деп бөлбөй эле баарын жей бере турган болсо, ошол эле учурда Аллах Таалага дуа кыла турган болсо, анын дуасы кабыл болбойт. Себеби дегенде ошо Аллах Таалага дуа кылып атканда, демек сен Аллах Таалага ишенип атасың деген да. Дуа бул бир ибадат да. Ибадатты кылыш үчүн сен ыйман шарт болот, Аллахка ишенишиң керек болот. Эгер сен Аллахка ишенип аткандан кийин, демек сен Аллахтын буйруган нерселерин дагы аткарышың керек болот да. Эгер сен Аллахтын буйруган нерселерин аткарбай туруп, дуа кылып, анан кийин дуам кабыл болбой калды, эмне үчүн дей турган болсоң, бул туура эмесирээк болуп калат да. Ошондой эле бул ошо дуа кылбагандардын катарына бул капырлардын мисалы дуасы кабыл болбойт. Себеби алар деген Аллахка ишенбейт. Ишенбеген үчүн дагы алардын дуасы кабыл болбойт. Жөнөкөй тил менен айтканда. Жана ошондой эле биздин мисалы башка бир капырларга дуа кыла турган болсок, ал дуабыз дагы кабыл болбогон болот да. Демек биз сиздин айтканыңыз боюнча ошол сөздөн дагы, демек ошол хадистен дагы дуанын кабыл болуунун шарттарынын бирөөсү ыйман келтирүү жана ошондой эле өзгөчө ошол жеген ичкенин да адал болуш керек. Албетте мисалы ыйман келтирүү башка, бирок биз баягы ыйман амалдын айырмалап карайбыз. Ыйман келтирүү ишенген башка, бирок анын ошо ыймандын талабы, мөмөсү, анын натыйжасы, коркунучу катары анын буйруктарын аткарууда бир өзүнчө бир талап экенин көрдүк. Демек дуанын кабыл болуусуна, анын аткарылышына демек ошол дуа кылып аткан адамдын жеп ичкени, башкача айтканда адал азык түлүк менен бул адал азык дегенде чындап эле биринчи мааниде материалдык мааниде да, мисалы ошол эле чочконун эти же жана башка болгон арам деп эсептегендер бар. Же болбосо мисалы аны иштеп атканда, мисалы бирөөнүн алдап же бирөөнүкүн урдап же бирөөнүн басын алып же ал дагы маанилүү болот экен да демекчи. Ооба. Мында кошумчалай кетейин. Негизи дуа деген дуанын түрү эки түрдө болот да. Биринчи сөз менен кылынган дуа, экинчиси иш аракет менен кылынган дуа. Фейли дуа деп коет. Фейли дуа дейт. Бул сөз менен кылынган дуа өзү аты айтып тургандай эле Аллах Таалага мисалы сөз менен, жүрөк менен кылабыз. Аллахты мактоо, даңктоо, улуктоо, же болбосо бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы өзүбүз үчүн материалдык, балким руханий жактан бир каалоо, сурануубуз, жалбарууубуз бул эме сөз менен кылган дуа болуп эсептелинет. Ал эми иш аракет менен кылган фейли дуа болсо, бул ошол сөз менен кылып аткан дуабызга бир кандайдыр бир даярдык көрүү болуп саналат да. Кандай дегенде мисалы аткаруу да, же болбосо аткаруу. Ага чейин даярдануу бардык бизге мисалы бизден керектүү болгон эмне нерсе талап кылынып атса, ошол нерселерди кылып туруп эле иш аракетке орундатып, андан кийин сөзгө төгүү да ошол нерселерди. Мисалы эгер биз туура жашоону, ден соолуктуу жашоону каалай турган болсок, демек биз ичкен жегенибизге көңүл бурушубуз керек.
спорт менен машыгышыбыз керек деген сыяктуу. Эгер ичкен жегенибизди карабай эле, спорт менен машыкпай эле, мен эме ден соолугумду чыңда деген болсок, дуабыз тура эмес болуп калат. Ооба, ошол тура эмес болуп калат да. Же болбосо дагы кандай мисал келтирсек болот? Негизичи Алтынай айым, негизи бизде азыркы учурда биз эми өзүбүз деле жаштардын катарына киребиз, үй бүлөбүз бар дегендейчи. Бирок баягы адам катары деле да, мисалы өзүбүздө деле бизде ошол фейли, баягы кыймыл аракет менен дуа менен сөздүк дуаны дайыма эле негизи булар менин түшүнүгүмдө дагы мисалы фейли дуа бул сөз менен айткан дуа бул ага ниет кылуу, ал эми анын дуа кылгандан кийин аны фейл кыймыл аракет менен аткарып орундатуу керек да негизи. Бирок бизде көбүнчө дейм да, көбүнчө биз өзүбүздө деле айланада сөздү аткарып, сөздү дуаны кылып эле андан кийин анын натыйжасы болгон нерсени көбүнчө көңүл бурбагандай сезилет да негизичи. Негизи эле ошондой кылабыз. Жөнөкөй эле мисалы көп эле жерде баардыгыбыз эле окуйбуз да. Окуганда деле эмне кылабыз? Экзамен деген нерсе бар, баарыбыз эле билебиз. Окуйбуз, убактылуу эле кетиребиз, анан кийин экзамендин аягына келгенде дайынданабыз да. Анан кийин мындай убагында ошол нерсени кылбайбыз да. Анан кийин Аллахтан дагы эме деп сурай беребиз. Экзаменде мени өткөрүп кой, же болбосо ийгиликтүү кыла кой депчи. Биз ошол экзаменден ийгиликтүү болуш үчүн жана дуабыздын дагы кабыл болушу үчүн биринчи өзүбүз колубуздан келген нерсени кылышыбыз керек. Аябай даярданышыбыз керек, окушубуз керек, убагында тапшырмаларды аткарышыбыз керек. Мына ошондо биз дуабыздын дагы иш аракетибиздин дагы жыйынтыгын көргөн болобуз да. Демек баягы бул башка бизнесте болсун, башка окууда болсун, бүт баягы ийгилик иштердин баардыгы албетте биринчи сөз менен дуа, бул ниет, андан кийин ошонун натыйжасы деп. Бирок негизи баягы адамдарда эми ошол сөздү деле ар заман ар кандай түшүнүп келген экен да. Негизи деле мисалы көбүнчө ошол бизде деле ошол көбүнчө сөз менен кылган дуа дагы көбүрөөк басым жасалгандай. Негизи демек биз мынандай да, кайсыл доордо кайсы нерсе азайса ошону дагы көңүл буруп ошого дагы басым жасалыш керек депчи. Албетте биз ар бир намаздарыбызда, биз азыр Рамазан айында отурабыз, мисалы орозолордо, зекет берип атканда, керек болсо биз өзгөчө бизден эме болуп калган, бизде кыргыздарда мындай салт болуп калды. Ар бир тамактын аягына дуа бата кылабыз да, мисалычы. Ал сөзсүз ал кетип атат да. Бирок ошону негизги баягыда агай Мустафа агай да айтчу эле го, бизде фейли, баягы кыймыл аракеттин дуасына да басым жасагыла депчи. Негизи ошо экөөнү бирге алып кетиш керек да. Параллелдүү кетиш керек да. Биз болсо дуа кылабыз, намазыбызды окуйбуз, анан кийин дуабызды кылабыз. Бирок деген ошого жараша иш аракетибизди кылбайбыз дагы, себебин кылбайбыз дагы, анан кийин эле дуабыз кабыл болгон жок, эмнеге кабыл болгон жок деп кайра эле мындай арыздана беребиз да. Биз ошо дуабызга жараша иш аракетибизди кылышыбыз керек. Эгер дуабыз кабыл болбой жатса, кабыл болбоду дебестен кайрадан дуа кыла беришибиз керек да. Ал бүгүн болбосо башка күнү кабыл болушу мүмкүн, сөзсүз түрдө. Негизи эле баягы хадисте, азыр эстей албай атам, хадисте айтылса керек эле, мисалы Кудай Таала ар бир момун болгон, мусулман болгон адамдын сөзсүз дуасын кабыл болот депчи. Анан биздин көрүүчүлөргө, биздин бир туугандарга жалаң эле баягы негатив тарабын эмес, үмүт тарабын да айтып берейли. Мисалы кээде дуаларыбыз кабыл болбой калышы мүмкүн. Мисалы дуа кылып атабыз, бирок аны балким Кудай Таала бизге кечиктирип аткандыр деп дагы түшүнүшүбүз керек. Себеби чындап эле баягы аятта да айтылгандай, бизге кайсыл иштин жакшы жаман экендигин бизде акылыбыз менен же немебиз менен тажрыйбабыз дайыма эле биле бербейбиз. Же азыркы позициябыз, азыркы ошол дуа кылып атабыз, бирок ага жетпей аткан позициябыз да биз үчүн дагы кайырдуу,
бизибиздин пайдасына экендигин дагы түшүнүшүбүз керек экен. Ошон боюнча да айтсаңыз көрүүчүлөргөчү, мисалы дуалар кечиге эмеспи, анан көбүнчө биз айлана чөйрөбүздөн неме кылып калабыз го, угуп калабыз го, ушуну мен 10 жыл мурун же кичинекейимде дуа кылдым эле депчи. Бирок ал дуа кылган ошол учур үчүн кылган да, бирок ал 10 жыл 20 жылдан кийин болуп атабы деп, ушул боюнча дуанын кечигүүсү боюнча бир аз айтсаңыз. Аябай жакшы айттыңыз. Негизи эле ошо хадистерде келген пайгамбарыбыздын айтуусу боюнча бул дуанын кабыл болуусу боюнча мындай 3 түрдүү болот да. Мисалы, дуалар, кээ бир дуалар кылганда эле сразу аркасынан эле дароо эле кабыл болот. Кээ бир дуалар болсо бир аз кечигип кабыл болот. Анткени бул жерде дагы ушул нерсе бар да. Биз өзүбүз үчүн же болбосо бир сүйүнүчтөн же капаланганда аябай шашып, өзүбүз үчүн жакшыбы же жаман болгонун билбей эле дуа кыла алышыбыз мүмкүн да. Бирок бизди ушу аябай жакшы билген Аллах Таала дуабызды эгер жаман жака болуп кала турган болсо балким, биз билбейбиз да, ошол учурда сурай беребиз. Алла билген үчүн ошону кечиктирип берип коюшу мүмкүн да, дуаны кабыл кылышы мүмкүн. Ошол кечиктирген убакытта дагы биз үчүн ал нерсе жакшы болушу мүмкүн и туура убакытта болушу мүмкүн да. Ал эми үчүнчүсү, кээ бир дуалар болсо кабыл болбойт дейт. Анын ордуна бир жаман иш кылган болсок, ошол нерсебиз мындай кафарат болуп калабы, ошондо кандай? Кафарат? Кабыл болбой калсачы? Кабыл болбой калса, демек башка кылган жаман бир ишибизди мындай себебинен жокко чыгат. Жокко чыгат деңиз. Ооба. Демек биз негизи мындай го, баягы биз, сиз өтө сонун нерсе айттыңыз, баягы мамиледе болсун же иштерди аткарууда кээде жаман жакка дагы эми дуаны биз албетте, мисалы, Кудайдын ыраазылыгына жетүү, акыретте ийгиликке жетүү же болбосо бул дүйнөдө да бактылуу үчүн жалаң дуба дегенде көбүнчө жакшы мааниде, оң мааниде, оптимисттик мааниде айтабыз. Бирок терс мааниде дагы каргыш деп коет же болбосо ушундай беддуа деп коет го. Ошолор боюнча дагы айтсаңыз, мисалы, адамдар кээде ошо мамилелерде же кээде ушундай иштерде атайын ошондой сөздөр оозунан билип билбей же атайын ошондой мамиле кылып калып атат. Ушуну ислам дининдеги орду кандай, буга кандай каралат, ошол боюнча дагы? Мындай иш дагы мурунку өткөнкү суроого да кошуп чала кетейин. Дуаларды эгерде бул дүйнөдө кабыл кылбай турган болсо, акыретте дагы соон берет деген дагы нерсе бар да. Акыретте таштап коюш мүмкүн, акыретте кабылдашы мүмкүн деген, ошондой. Ошон үчүн эч качан мындай дуа кылганда капаланбашыбыз керек. Себеби дегенде, бул дүйнөдө болбосо дагы, аркы дүйнөдө дагы сөзсүз түрдө каршылыгын берген болот да Аллах Таала. Андан кийин каргыш боюнча, бул каргыш боюнча эми адамдар жанагындай бирөө зулумдук кылса же болбосо аябай катуу ачуусуна тийгенде ушундай жанга жеткен үчүн айткан болот да. Ошо каргыш боюнча негизи мындай деп айтылат. Эгерде ошол каргыш айтылганда, каргыш айтып аткандагы адам чындап эле ошол нерсеге мындай кандай десем, татыктуу болсо, каргышы мындай кабыл болушу мүмкүн депчи. Анан кийин мындай дагы нерсе бар, Аллах Таала зулумдук көргөн адамдын дагы дуасын кабыл алат дейт. Эгерде ал адам ошол учурда аябай зулумдук көрүп жатып, мындай каргыш айтып алган болсо, демек Аллах Таала да аны кабыл кылып коюшу мүмкүн деген нерсе бар да. Зулум болгон үчүн каргыш айтып алды да, ошону да кабыл кылып кое алат да Аллах Таала. Демек терс дубалар да кабыл болушу мүмкүн. Бирок эми негизи бизде пайгамбарыбыз, аны ушундай ислам дини бизге андай терс каргыш дуа кылганга негизинен үндөбөйт да, такыр эле мындай такыр башка. Мындай дагы бар да, эгерде сен каргыш айткан болсоң, кайсы адамга айта турган болсоң, ал адам эгер татыктуу эмес болсо, ал каргышын кайра өзүңө келип тийиши мүмкүн да. Ошон үчүн каргыш айтуудан дагы сактаныш керек болот.
каргыш айтууну дагы пайгамбарыбыз мындай жакшы көргөн эмес да. Болушунча момундар үндөгөн эмес, бири-бирине жакшы дуалар менен эле дуа кылып туруш керек. Себеби бири-бирибизге дагы жакшы дуа кыла турган болсок, мисалы мен башка бир момун мусулман бир тууганыма дуа кыла турган болсом, сөзсүз түрдө алга кылган жакшы дуам мага кайтып келет да. Ошон үчүн каргышка караганда жакшы дуа кылганыбыз, башка бирөөгө жакшы дуа кылганыбыз дагы биз үчүн жакшыраак. Жакшы. Негизи баягы биз дуа кылганда Курандан, мисалы Куранда дагы мисалы ошол пайгамбарлардын дуалары бар да. Көбүнчө мисалы Ибрахим алейхиссаламдын дуасы, Муса алейхиссаламдын дуасы, Адам алейхиссаламдын дуалары бар. Биз көбүнчө намаздарыбызда ошолорду да окуйбуз. Анан пайгамбарыбыздын дагы оозунан айтылган дуалар бар да. Мисалы биз ошону намаздарда же башка учурларда дайыма ошол арабча окуп келебиз. Анан суроода негизи бизде баардыгы эле арабча билбеши мүмкүн. Мисалы ошону өз эне тилинде деле окуса болобу же ошол арабча ошо Куранда, хадисте келгендеги форматта окуунун маанилүүлүгү же болбосо экөөнүн айырмасы эмнеде, ошол боюнча айтсаңыз. Эми негизи дуаларды сөзсүз эле арабча окуш керек деген нерсе жок, шарт жок андай. Анткени дуалардын эң маанилүү өзгөчөлүгү чын ыкластуулук менен айтылса, албетте Аллах Таала араб тилин жараткан жана башка бүтүн тилдерди да жараткан. Эгерде биз жалаң эле арабча айта турган болсок, демек Аллахты башка тилдерди түшүнбөйт деген дагы мындай ой келип кетиши мүмкүн да. Бирок андай эмес. Бардык тилдерди Аллах Таала жараткан, демек бардык тилде айта берсе, дуа кыла берсе болот да. Эң негизгиси мындай жүрөктөн чын ыклас менен дуа кыла турган болсо, сөзсүз түрдө ал кабыл болот. Анан дагы кандай суроо бердиңиз эле? Ушул арабча дуа кылууну. Негизи мындай да айтылат, арабча ошо бизге Курандан жана пайгамбарларыбыздын жашоолорунан үлгү дуалар айтылып кеткен. Биз ошолорду айтсак, бул арабча оригиналынан берилген үчүн дагы да оригиналынан айтсак дагы да жакшы болот да. Арабча билсек, эгер ошол дуаларды, пайгамбарларыбыздын дуаларын арабча айтсак жакшы болот. Эгер жок, билбей турган болсок, анда өзүбүздүн эне тилибиз кайсы тил боло турган болсо, ошол тилде деле жеткиликтүү, чын ыклас менен айта турган болсок, эмне үчүн Аллах Таала кабыл кылбасын? Сөзсүз кабыл кылат. Демек дуанын кабыл болуусунда ал тил маанилүү эмес экен, демек ыклас экен да, адамдын чын жүрөктөн кылуусу экен. Демек биз ошо Куранда келген пайгамбарлардын дуасын айтуу же болбосо пайгамбарыбыздын бизге үйрөтүп кеткен дуаларын айтуудан максат баягындай табаррук деп коет. Демек ошолор ал чындап эле Куранды окусак пайгамбарлардын дуасы кабыл болот эмес, ар биринин кыссасын окуганда. Анан ошол эле анын ичинде биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын да дуалары кабыл болгон да. Демек биз ошону окуу, арабча окуу же пайгамбарыбыздын тилинен окуу биздин дуаларыбыздын кабыл болуу ыктымалы жогору деген ниетте, аруу ниетте, себеби ал кабыл болгон практикасы бар да. Ал эми башка дуалардын кабыл болуп болбосу ал практикасы жок болгондуктан ошол ниетте окуйт экенбиз. Жана да мисалы ошол намаздардын ичинде көбүнчө ошол аятта келген, анан кийин пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткен дуаларды окуйбуз. Ал эми намаздын сыртында башка ибадаттарды өз эне тилибизде демек окусак боло берет экен. Неме да мисалы бир суроо бул, эми өзүңүз деле жооп берсеңиз болот. Мисалы биз өзүбүздүн немесинден көрөбүз да, мен мисалы азыркы жашыма чейин ар бир тепкич болот атпайбы? Ар бир жыл сайын баягы окуп, өсүп, жашап, тажрыйбалуу өзгөрөт экенсиң. Анан мисалы мен жаңы окуп баштаганда көбүнчө башкача дуа кылчумун. Мисалы пайгамбарыбыз айткан: "Аллаху миннас илман нафиан рызкан васан халалан тойба амалан мутакаббан". Пайдалуу илим бер деп, ушундай адал жана кенен рызкы бер деп ушундай дуа кылчу эле. Анан кайра үй бүлө күткөндөн кийин дагы ошол дуаны кыласың, бирок дуанын немелери да өзгөрөт экен да, ичиндеги мазмунучу. Баарын кылабыз албетте биз намаздарда. Азыркы учурда Аллахумма жаална мукимас салат ва мин зурриятина деген бул Курандагы же болбосо
Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna muttaqin imama. Жол болсо ушундай да баягы бул жерде бизге ошол Исмаил алейхиссалам Курандагы дуалар менин баламды үммөтүмөн такыба кыл, намаз окуган инсандардан кыл деп үй бүлөмө дагы бер депчи. Анан сизге да, сиздин дагы өзүңүзгө эң жаккан дуадан айтып берсеңиз, мисалы Курандагы же болбосо хадистердегичи. Кайсы дуа чындап эле ошол немеңизге, ичиңизге келет көбүнчө жагат да азыркы учурда. Бирок бул дуалар өзгөрөт эми. Эң жакшы дуа Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар негизи эң баарын камтыган. Бирок сиздин да жеке негизи эле көп эле дуалар бар, бирок мен өзгөчө буга чейин деле, мындан кийин деле дайыма мындай дуа кылып жүргөн дуам бул жана сиз айтып өткөн Роббана хабилана мин азважина ва зурриятина Qurrata ayunin вадж'ална муттақина имама деген. Мааниси? Себеби буну деген мурун биз окуп жүргөндө ошо турмушка чегелекте, турмушка жакшы бир жолдошко туш келүү үчүн, жакшы түгөй насип кылсын деген ниетте ушул дуаны айтсаңар жакшы деген да. Ошон үчүн мен ар дайым ушул дуаны айтып жүрөм, азыр дагы айтып жүрөм. Себеби дегенде биз жалгыздык бир гана Аллахка эме жарашат дейт. Ошондуктан биз баарыбыз эле үй бүлө куруп, акыретте дагы ошол түгөйүбүз менен болгонду каалайт болушубуз керек. Биздин дагы кийинки урпактарыбыздын жакшы болушуна дагы бул түгөйүбүз себепчи болот да. Ошон үчүн мен ушул дуаны дайыма кылып жүрчүм, дагы кыла берем. Себеби бизди дайыма колдоп, акыретте дагы бирге боло турган, жаныбызда эң жакын адамыбыз болгон бул түгөйүбүз болуп калат экен да. Ошон үчүн мен ушул дуаны дайыма кылып жүрөм и башкаларга дагы сунуштайм да. Чоң рахмат Алтынай айым. Бүгүн бизге ошол дуанын түрлөрү, дуанын кабыл болушу, дуанын маанилүүлүгү, анан пайгамбарыбыздын дуалары, аяттарда келген дуалар тууралуу аябай кызыктуу, жакшы маалыматтарды бердиңиз. Сиздин дагы, биздин дагы деги эле баардык ошол дуа кылгандардын дуасын кабыл болсун. Кудай таалам бүт максаттарыбызды жеткенге орундасын. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, чындап эле бул дуанын бүгүнкү берүүдө дагы дуанын канчалык дережеде ислам дининдеки же болбосо өзүбүздүн жашообузда дагы ордун, маанилүүлүгүнө биз күбө боло алдык. Негизи баягы дуа дегенде жогоруда айтып өткөндөй, дуанын эки түрү өзгөчө маанилүү, сөз менен жана фейл, кыймыл аракет менен бурулган дуа. Көбүнчө учурда бизде баягы сөз жүзүндө калып кетип эле, мисалы фейл менен, кыймыл аракет менен дуа азайгандай сезиле берет, анан кийин көп арыздануубуз болот да. Ошого азыркы учурда, азыркы күндө биз биринчи сөз менен кылган дуа бул ниет, андан кийинкиси негизги бул өзүбүздүн ошо сөз ниет кылдык, ошого өзүбүз мээнет эмгек кылып, андан кийин тобокел кылып, андан кийин аны Кудайга таштоого дагы көңүл бурсак деген ниеттемин, өзүбүзгө да, сизге дагы. Анан дагы да азыркы учурда себеби биз окуп атабыз, тарыхтардан өзгөчө алып атабыз, бирок азыркы күндө эмне дегенде дагы азыркы учурда дагы бул дуанын маанилүүлүгүн, артыкчылыгын азыркы психология илими дагы тастыктап көрүп атат. Себеби адамдарда ошо ар кандай психологиялык жабыркоолор, оорулар, стресстер жана башкалардын көпчүлүгүн илим дагы бул ошол дуа менен дарылоого, дуанын жардамы менен аларды айыктырууга, андан аркы өркүндөтүүгө бул ошону колдонуп келе жатат. Анан дагы өзүбүз дагы албетте эң Кудайга, Кудай менен болгон мамиледе, Кудай менен сүйлөшүүдө эң жакшы нерсе, эң биринчи орун албетте сажда, Куран окуу дагы келет, негизинен ошентип айтылат. Бирок мен ошол дуа кылууну дагы баса белгилеп кетмекчимин. Себеби чындап эле биз Кудай, мисалы Кудай дагы адамдардан каалаганы ошол дуа кылуу да. Себеби чындап эле адам дуа кылганда Кудай Тааланын бир улуулугун, арулугун, бир жаратуучу экенин анык сезип, ага таслим болот да. Кудай Таала ошонун өзүнүн муктаждыктарынын бардыгын Кудайга таштап, ошодон сурап алган бул өзгөчө абал.
жана дагы Кудай таала бизден ошону талап кылат, ошону үндөйт да. Демек ошонун дагы артыкчылыгына биз көңүл бурушубуз керек, маани беришибиз керек экен деген тилек менен бардык дуаларыңыздар кабыл болсун. Бүт бизди дуасы кабыл болгон адамдардан кылсын деген ниет менен бүтүрөбүз. Ардактуу көрүүчүлөр, бизге ушуну менен бүгүнкү берүүбүз дуа жана дуанын маанилүү деген берүүбүз соңуна келип жетти. Адаттагыдай эле кызматыңыздарда мен Уланбек Калмырза уулу болдум. Бардык мусулман дүйнөнүн бардык мекендештерибиздин кылган дуалары, тилектери, баталары кабыл болсун. Ошол дуаны кабыл болгон шарттарды да аткаруу насип кылсын. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман эсен саламат болуңуздар. Бизге да дуа кылыңыздар, биз дагы дуа кылабыз.